Бүгүнкү турган таалимибиз Адам алейхиссалам өкүмөрлөгөн иштердин эң алгачкысы мумун мусулмандардын ортосунда сүйүү махабатты, ынтымакты жана биримдүүлүктү алып келе турган, ошондой эле Аллахтын ыраазылыгына жетип бейишке кирүүгө себеп боло турган улуу амалдардын бири ифшаус-салам, салам жайылтуу туурасында болмокчу. Салам бул күнүмдүк жашообузда көп кездешүүчү амалдардан. Андыктан биздин саламдашуубуз Аллахтын ыраазылыгына жана жогорудагы пайдаларга жеткириш үчүн биздин саламдашуубузда колдонулган сөздөрүбүз жана саламдашуубуз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөндөй болуусу зарыл. Аймуран бин Хусейн радиллаху анху риваят кылган хадисте келет: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитте отурган кезинде бир киши келип ассаламу алейкум деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп берди. Качан ал киши отурганда пайгамбарыбыз он деп айтты. Экинчи киши келип ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага да жооп берди. Качан ал киши отурганда пайгамбарыбыз 20 деп айтты. Үчүнчү киши келип ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деди. Пайгамбарыбыз ага да жооп берди. Ал киши отурганда пайгамбарыбыз 30 деп айтты. Ушул хадистен билинсек болот, демек саламдын толук сөздөрү бул ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал эми саламда колдонулган ассалам бул Аллахтын ысымы. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айткан: ассаламу исмун мин асмаиллахи таала. Салам бул Аллахтын кереметтүү ысымдарынан бири. Аллах таала өз ысымын көп таратуучулардын даражасын дүйнө жана акыретте бийик кылат. Бир хадисте келген: инна ауланнаси биллахи ман бадаа биссалам. Аллахтын алдында адамдардын эң жакшысы саламды биринчи баштаганы. Саламды биринчи берген адам текебелликтен алыс болот. Көп салам берген адам Аллахтын коргоосунда жана кепилдигинде болот. Эгер салам айтуучуга жооп берилбесе, анда адамдардан да жакшыраак болгон периштелер ал адамга жооп берет. Салам ыймандуулардын башын бириктирүүчү эң чоң амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: эй адамдар, салам таркаткыла, тамак бергиле, тууганчылык мамилени улагыла, адамдар уктап жатканда намаз окугула, сак саламатта бейишке киресиңер. Салам бул даават, дуа жана ибадат болуп саналат. Салам бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү. Пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн тирилтүүчүгө 100 шейиттин сообу берилет. Көп салам берген адам ыймандуулардын, көп салам берүү бул ыймандуулардын белгиси. Бейиште эч бир ибадат, эч бир амал болбойт, бирок бир гана саламдашуу амалы бейиште да улана берет. Бейиште адамдар бири-бирине салам берип турат. Ошондой эле Аллах таала да бейиштик инсандарга салам берет. Бир хадисте келген: эң сараң адам бул саламга сараңдык кылган адам. Тагыраак айтканда, эч кимге салам бербейт же саламга жооп бербейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: үйгө жакшылыкты, берекени алып келүүнүн эң жакшы жолу үйдөгүлөргө көп салам берүү. Акын айтат: момундардын куралы салам болот. Салам берген жамандыктан аман болот. Пайгамбардын сүннөтүнө бекем болсо 100 шейиттин сообун алган болот. Бейиште бир гана амал болот. Ал амал чынында салам болот. Аллах үчүн салам берген адамдардын жүрөгү тынч болуп нурга толот. Эми саламдашуунун өкүмдөрү жана бир канча адептерине токтоло кетсек. Салам берүү бул сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: мусулмандын мусулманга 6 акысы бар. Алардын бири жолукканда салам берүү. Ушул жана башка көптөгөн хадистерден салам берүүнүн сүннөт экендиги билинди. Ал эми саламга жооп берүү бул важип. Бул тууралуу Аллах таала Кур'анда айткан: ва иза хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха. Качан силерге салам берилсе, андан да жакшыраак кылып же өзүндөй кылып жооп бергиле. Ушул кереметтүү аяттан саламга жооп берүү важип экендиги билинди. Жолукканда салам менен баштоо сүннөт. Жана ошондой эле канчалык деңгээлде жолукканда салам берүү сүннөт болсо, коштошуп жаткан учурда дагы салам менен коштошуу ошончолук деңгээлде сүннөт болот жана ага дагы ошончолук деңгээлде сооп сыйлыктар берилет. Саламды толуктоо бул кол менен көрүшүү болуп эсептелет. Бир канча учурлар бар, ал учурларда салам берүү сүннөт эмес. Жана салам берилип калса, ошол саламга жооп берүү дагы важип болбойт. Мисалы, бир адам Кур'ан окуп жатса, же дарат алып жатса, же даратканада болсо, же тамактанып жаткан болсо, ал учурларда ошол адамдарга салам берилбейт. Эгер салам берилип калса, анда саламга жооп берүү дагы важип эмес. Жана саламдашуунун бир канча адептери. Биринчиси, саламды тил менен бериш керек. Баш ийкеп коюу же кол көтөрүп коюу бул салам болуп эсептелбейт. Ошондой эле саламды шылдың кылбоо керек. Деги эле исламдагы эч бир амалы шылдың кылынбайт. Исламдын кайсы бир өкүмдөрүнү адам аткарбай коюу менен албетте күнөөкөр болот, жогорку чоң деңгээлде күнөөкөр болот. Бирок исламдын кайсы бир өкүмүнүн шылдың кылуу менен ал адамдын ыймандан чыгып кетүү коркунучу бар. Ошондой эле чоочун аялдарга дагы салам берилбейт. Жана кайсыл бир адам бир мажилиске барса,
ошол жерде чогулушка барып калганда учурда адамдар кайсыл бир нерсе менен алек болуп жатса, ошол учурда дагы аларга салам бербестен жөн эле барып ошол мажлиске кошулса болот. Ошондой эле мусулман эместерге дагы салам берилбейт. Жана маектешип жаткан адамдарга салам берилбейт. Мейли алар телефон аркылуу болсун же мындай эле бирөө менен маектешип сүйлөшүп жаткан болсун, ал адамдарга салам берилбейт. Жана салам берген учурда ийилип салам берилбейт. Биз Аллах Таалага гана ийилүүгө, рүкү кылууга, сажда кылууга өкүм берилгенбиз. Аллах Таалам баарыбызды көп салам таркатуучулардан кылсын, жана бири-бирибизге салам берип, бейишти дагы Аллах Таалам бири-бирибизге салам берип жүрүшкө мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.